личность катары ар бир адамдын өзүнүн жөндөмдүүлүгү болот, туурабы? Анан сөзсүз түрдө ошол адам өзүнүн жөндөмдүүлүгүн кесип тандаганда эртеңки Кыргызстандын келечегине, Кыргызстан үчүн жанакы керектүү, приоритеттүү тармактарга салса абдан жакшы болмок. Приоритеттүү тармактар эми билесиздер, бүгүнкү күндө как гуманитарный вуз катары мугалимдер жетишпей атат мектептерде. Зарплаттарды күз менен дагы көтөрөбүз деп атат. Экинчи маселе жанакы эле IT направление. Бүгүнкү күндө бизде эле эмес, дүйнөдө IT направление кетип баратат. Бул тармакта өнүгүп кете бере турган. Үчүнчү багыт туризм. Мына бүгүнкү күндө каалайбызбы, каалабайбызбы, дүйнөлүк чоң туризмдин потогу Борбордук Азияны көздөй келатат. Ошого биз даяр болушубуз керек. Төртүнчү, мына 20-жыл, 19-20-21 жылы пандемия көрсөтүп койду го. Элементарный адистердин жок экени, биологдордун, химиктердин, физиктердин жетишсиз болуп атат. Бешинчи багыт мына искусственный интеллект. Бүгүнкү күндө цивилизациянын өзүнүн тенденциясы кетип баратат. 2030-жылдан искусственный интеллект уже көп тармактарды башкарып кала турган. Эң негизгиси кийин ошол адис болгондо дагы Кыргызстандын келечегине бир кызмат кыла турган багыттарды тандаш керек.